Ilgeri өткөн заманда Таңсулуу токойдон отун терип боз үйүнө келсе, атасы ооруп жатып калыптыр. Дарыгер молдо келип айтат: атаңарга бийик тоодогу Тунук көлдүн суу эле жардам берет. Ушул сууну ап келгиле. Оны уртам ичсе, бир паст эле айыгып кетет. Эми эмне кылабыз? Тунук көлгө барганга үйдө эркек да жок. Жол узак, коркунучтуу. Бирок суу ап келбесек, атаң айыгпайт деп энеси ыйлайт. Ыйлабаңыз эне. Атамдын ден соолугу үчүн мен барам. Буюрса 3-4 күндө келип калам. Сарсына болбоңуз, күтүңүз мени. Ошентип Таңсулуу бийик тоолордогу Тунук көлгө жол тартат. Буюрса жолдон бирөөргө жолугуп калсам, сурайм да кантип Тунук көлдү тапсам болот, деп ойлонуп барат Таңсулуу. Бирок көп күн жолдо жүрүп эч кимге жолукпайт. Түнү менен от жагып, куржунундагы тамактарын жеп, көкөрүндө суусун ичип, тоолорго конот. Эртеси дагы жолго чыгат. Ошентип көп күн жүрүп, адашып калат Таңсулуу. Куржунда эчтеке калбады. Эми кантип Тунук көлгө жетем? Тамагы түгөнүп, ачка калып, үшүп, жаны кейип ыйлайт. Бирок анан ооруп жаткан атасын эстеп, көз жашын арчып, бычагын алып, кургак бутакты кыйып, өзүнүн чачын кесип, сап кылып жаа жасайт. Анан кургак курай таап, адан жебе кылып, уч парткан кошту атып, от жагып, бышырып, курсагын тойгузат. Анан эттин жытына кичинекей токой чалы келип калат. Таңсулуу, мага да кичине эт берчи. Бир жумадан бери курсагым ачка өзөрүп калайын дедим. Суранам сенден. Менин да сага жардамым тиер буюрса. Макул, деп Таңсулуу эт менен бөлүшөт. Эт бергениңе рахмат, Таңсулуу. Мен билем сен Тунук көлдү издеп жүрөсүң. Бирок менсиз ал жакка жете албайсың. Адашып калыпсың, мен сени узатып барам, макулбу? Мына келдик, Таңсулуу. Бул көл азыр дарылоо күчүн жоготкон. Себеби мастан менен сыйкырланган. Анын көзү жумулганда эле бул көлдөн суу ичсе болот. Мына өзү мастан. Ушул кайыкка отуруп алып,
күндө бир кап тамак салып алып тигил жээктеги дөөгө апарат. Көрдүңбү, Таңсулуу? Ошол экөө бирдеме кылайын деп атат. Мастан болсо тиги жээкке сүзүп барып, кабын көтөрүп алып дөөгө жөнөйдү. Мен келдим дөө. Сиз жакшы көргөн тамагыңызды алып келдим. Көбүрөөк жеңиз. Карын карта чочок, күчтүү болосуз. Мен сага айтпадым белем. Бул алып келген тамагың аз. Мага көбүрөөк тамак керек. Көбүрөөк алып кел мага. Угатасыңбы? Курсакты тойгузуп элдерге кол салыш керек. Макул дөө, ачууланбаңыз. Алып келем тамак силерге, алып келем. Көбүрөөк тамак. Тамагын жей берет. Ушул дөөгө тамак сашып жүрүп өмүрүм өтөт го. Тоёбу бул быйыл такыр. Таңсулуу, мен азыр буну алаксытам. Сен болсо тамагын төгүп салып, кабына ташты толтуруп кой. Көлдүн ортосуна барып чөгүп кетет болмастан. Макулбу? Тетиги жакта кичинекей абашка жүрө. Мен дагы курсагым тойгузуп алайын. Буну жеп. Таңсулуу болсо Мастандын кабындагы тамагын төгүп салып, ичине таштарды толтуруп салат. Анан кабын бууп коет. Качып кетти. Козгоюп алып күлөк экен, аябай. Сен эле шашпа. Колго түшөрсүң. Жинденип баратып, Мастан каптын салмагы оор болуп калганын байкабай да калат. Көлгө жетип, кайыкка отурат. Көлдүн ортосуна жеткенде, кайык таштардын салмагын көтөрө албай, Мастан менен чөгүп кетет. Ушул заматта эле Тунук көлдө сууда дарылоо күч пайда болуп калат. Таңсулуу болсо суудан ичип, бети башын жууйт. Мына Таңсулуу, көкөрүңө суу толтуруп келдим. Рахмат сизге, Токой чалы. Жүр, Мастандын боз үйүнө кирип, курсакты тойгузайлы, анан жолго чыгасың. Жол алыс. Анан кичинекей Токой чалы менен коштошуп, боз үйгө жол тартат. Боз үйүнө жетип, атасына Тунук көлдүн суусун бергенде, атасы ошол эле күнү айыгып, бутуна туруп кетет. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болупту.